Assalamu alaikum dostlar. Bugün bizde dem alış gün. Bunda жаркырап сон тийип турат. Ошол күндөн пайдаланып биз бүгүн музейге келип атабыз. Бул жакта энем, Диана, Жаркынай. Бул жакта атайын динозаврдоруна арналган музей бар экен. Азыр ичине кирип көрөбүз эмнелер бар. Достор, эгерде силерге кызык болсо, бул музей Штутгарт шаарынын Левентор деген хальтештеледе жайгашкан. Бул жакка кирүү баасы чоң кишилер үчүн 5 евродан экен. Эгерде силер студент болсоңор, же болбосо ыктыярчы болсоңор, скидка менен 3 евродан болот экен. Бул жакта болсо динозаврдорунда тун ичинде жашаган жандыктар болчу экен. Бул жер болсо саазда жашаган жаныбарлар экен. Сааз нымдуу жерде жашаган. Бул жерде кескелдирге окшогон бир жандык бар экен. Бакабы эмне. Тиги болсо ийнелик. Мындай болчу. Булар болсо кургак жерде жашаган жаныбарлар болчу экен. Ушундай макеттер жасап коюптур ичинде. Бул болсо крокодилге окшогон, же болбосо кескелдирикпи, ушундай жандык экен. Бул жерге болсо ташка түшүп калган эмеси бар экен да. Бул жакта бир белгисиз жандыктын скелетин түзүлүшү экен. Дагы бир ушундай жаныбардын скелетин түзүлүшү. Ылдый жакта болсо мындай сөөктөр табылыптыр. Ошолордун макети, сөөгү ошондой экен да. Бул жакта да түрдүү жандыктардын калдыктары. Бул жакта болсо деңиздин, океандардын ичинде жашаган жандыктардын макеттери бар экен. Бул жакта динозаврдун башынын түзүлүшүн көрсөк болот. Бул болсо аябай бир чоң жандыктын жаагы окшойт. Бул жакта болсо нымдуу жуңлиде жашаган жандыктардын макеттери. Ол болсо жырткыч жаныбар окшойт. Ар жакта динозаврду көрсөк болот. Бул суу бар экен. Суунун ичинде да мындай жандыктар жашачу экен. Динозаврдун макети. Бирок жуңгул окшойт. Бул жакта да эки скелет бар экен. Бул жакта болсо байыркы адамдардын
табылган сөөктөрү бар экен, калдыктары, баш төөктүн түзүлүштөрү. Албетте мунун баары чыныгы сөөктөр эмес, чоң гана пластиктен жасалган макеттер болуш керек. Бул жакта дагы мүйүздүү жаныбардын скелети толугу менен бар экен. Бул жакта да мүйүздүү жаныбарлардын баш түзүлүштөрү, сөөктөрү. Чоң бугулардын баштары окшойт. Бул болсо мамонттардын мүйүздөрү окшойт. Чоң килейген сөөктөр экен. Бул жакта байыркы адамдардын аңчылыкта колдонгон буюмдар экен. Бул жакта жаалар бар экен, жаанын октору. Муну көрүңүз, жаанын огунун башы таштан жасалган эмеси менен экен. Бул жакта балык улоочу кайырмактын крючогу бар экен. Ушундай болчу экен да. Бул жакта өзүнүн тиричиликке колдонгон буюм тайымдары да бар экен. Бул жакта сөөктөн жасалган ийне да бар экен. Бул таштарды болсо бычак катары колдончу окшойт. Ушчу таштар экен да. Бул жагында болсо от чыгарчу жыгачтар. Бул жакта ашканага керектелчү буюм тайымдары да бар экен. Бул болсо алгачкы адамдардын жашоосу. Кандай жашашчу? Бул жакта бир үй бүлө экен. Буяка отко балык бышырып атышат. Атасы баласына бир нерсени үйрөтүп атат окшойт. Бул жакта апасы болсо бир кааздап келип, кечки тамакка даярданып атат окшойт. Ал тиги чатырдын да ичин көрсө болот экен. Азыр ичин да көрбөйм. Бул чатырдын ичи. Ар түрдүү буюмдар, кичинекей баласынын оюнчуктары бар экен. Бул жакта болсо мамонттар, илгерки жандыктардын скелеттери, табылган сөөктөрү, калдыктары бар экен. Карагылачы кандай чоң килтейген жаныбар. Бул скелеттин түзүлүшү экен. Бул жакта болсо кандай болгон ошонун макети, кукласы. Айгандай жүндүү жаныбар экен.
Бул жакта ошо мамонттардын табылган сөөктөрү. Бул сөөктөр кандай абалда табылгандыгы тууралуу макет экен. Ушундай таштардын арасында катып калган калдыктар. Бул да бир мурунку жандык экен. Муну болсо 1910-жылы ушу Штутгарт шаарынын жанынан табылыптыр. Тетигинде бука болчу экен, буканын сөөгү экен. Бул байыркы адамдар окшойт. Аябагандай реалдуу жасалыптыр мунун. Чынын адам тургандай эле. Дененин түзүлүшү, терилери кадимки адамдыкындай жасап коюшуптур, реалдуу кылып. Бул болсо ошол доордогу жырткыч жаныбар окшойт. Аябагандай чоң жаныбар болчу экен. Кайрадан динозаврдун скелети. Байыркы таш баканын калдыктары экен. Бул жакта динозаврдун түрлөрү экен. Байыркы түлкү окшойт бул. Бул жакта да динозаврлардын калдыктары ар түрдүү. Колдору, буттары. Бул жерде болсо ушундай кызыктуу макет жасап коюптур. Карасаңар аябагандай реалдуу жасалыптыр. Түрүү жаныбардай да. Чоң динозаврдын скелети экен. Булар чын сөөгү эмес болуш керек. Пластиктен жасаган болуш керек бул. Булардын деле пластик болуш керек. Чын сөөк деп ойлоп атасың. Жок, жасалма эле болуш керек булар. Бул болсо жүндүү динозавр. Динозавр эмес, чымчык окшойт. Жумурткалары бар экен. Бул да жырткыч чымчык окшойт. Канаттары менен келген.
Бул жакта болсо жердин канча метр тереңдигинде кандай калдыктар табылган ошол тууралуу макет экен. Жердин 6 метр тереңдигинде, 6-7 метр тереңдигинде ушундай сөөктөр, калдыктар табылыптыр. Бул жакта пилге окшош чоң жаныбардын скелетинин түзүлүшү. Бул жерде болсо сөөктөрү кандай абалда табылган. Ушундай абалда табылыптыр сөөктөрү. Бул жакта мындай карагайдан агып чыккан сагыз деп чайлачу элекпи? Ошондой нерсеге ар түрдүү кумурска, жандыктар чапташып таш болуп калган немелер бар экен. Азыр бул жактан көрсөк болот экен. Мисалы үчүн бул жерде бир чымынбы, чиркейге окшогон бир жандыктын немеси, жөргөмүч окшойт. Бир жөргөмүч катып калыптыр. Бул жакта болсо кене окшойт. Мындай курттар да бар экен. Мына курт мына бuyakta турат. Бул жакта жөргөмүч, чымындар жүрөт. Ушундай ар түрдүү курт кумурскалар бар экен. Буларга да бир топ жыл болгон болуш керек. Достор, ушу менен ушу видео аягына чыкты. Силерге кызыктуу болду деп ишенем. Өзүңөрдүн пикириңерди ылдый жакка жазып койгула, каналыма катталып койгула, жана ошондой эле лайк басканды унутпайбыз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта болгула.